Самастарбы, достор, туугандар. Мен бул жылы айттым эле, Ысык көлдү тегеренип айланам, жакшы жерлерин көрүп кетем деп. Ошо эрекини улантып келатам. Азыр Ысык көлдүн ошондо бул северо-восток болуп калат экен да. Северо-восток болуп калат экен. Ошол жагында Жыргалаң деген угуп жүргөнсүңүздөр, баарыңыздар. Жыргалаң деген шахта бар деп угуп жүргөнсүздөр. Ошо Жыргалаң деген айыл. Ошол Жыргалаң деген айылдамын азыр. Анан бул айыл эң акыркы айыл. Тоого. Мындан ары эле тигил жак Кытай, бул жак Казакстан болуп кетет. Тоолордон кийин эле эң акыркы айыл. Эми ошол эң акыркы айылда кичинекей 1000ге жетпеген эле адам жашайт экен. 1000ге жетпеген эле. Карагылачы, керемет жерде. Бул белгилүү болгон жери, бул жерде фрирайд лыжа тебишет. Караңыздар, өйдө жактагы моунун баарына азыр деле мынакей апрель айы болуп калды. Бүгүн апрель айы. Ушул жерде дагы эле мына булар айтат, кече эртең менен эле Чехтен келген туристтер кетти деп фрирайд. Жана ратрак деген чоң машиналар бар. Ошол ратрак менен өйдө чыгышат. Аны ал жерден тети тоонун чокусунан фрирайд кылып лыжа терип кетишет да. Кышы, жайы бул жерде туристтик аймак деп келет. Ошондо 600 эл ушул жерде ар жагында Жыргалаң деген кичинекей эле айыл. Ошол айылча көбү үйлөрүн жана конок үйлөрү кылып даярдап коюпту. Анан бул жерде 3 белгилүү сапаты жакшы болгон туристтик деңгээлде болгон эс алуу жай бар экен. Бирөөсү мынакей Пик Лодж деген жер, экинчиси Беймарал деген жер экен, үчүнчүсү Дарья деген жер экен да. Карталарда дагы бар, бардык Google'да да киргизилген да. Анан эми эң кызыгы бул абдан сонун жер. Таң каласыздар, караңыздар. Сапатын деңгээлин караңыздар. Бул жер моундай болгон үйлөр, жыгачтан жасалган, рестораны бар, башка жерлери бар. Тетиги жерде бассейни бар экен. Бассейнин силер интернеттен көрсөңүздөр керек. Мынакей мунун ичинде шланг менен келип тент менен жылытат экен ысык. Анан коноктор келгенде, азыр коноктору жок экен. Коноктор келгенде муну ачат. Бул жерге түшөт. Бул жер эс ала турган жери. Анан ошо тоону карап отурушат экен да. Үйлөрү жыгачтан жасалган. Эми керемет жер, эң кызыгы, туугандар, кимдер эмне дебейсиздерби? Бул 3 ушул конок үйү тең, сапаты бийик болгон конок үйү тең. Бул италиялык жаранга тийиштүү экен. Италиялык жаран көп жылдан бери бул жерге эс алып келчикен. Анан албетте эми шарты, багы жогорку деңгээлдеги шарты жок да мурункудай. Ошондуктан келип ушул сонун 3 керемет үйлөрдү жасаган экен да. Караңыздар. Моундай болгон эми чоңдар эмес экен. Моундай болгон үйлөрү. Ал жерде эки кишиден жатат экен, жүрөздөрү. Бар. Көрөбүз. Азыр бул жерден бирөөнү бизге ачып беришет. Ачып бересизби тиги жерде? Ачып беришет азыр. Кызмат кылган албетте өтөгөнүн баары бул жергиликтүү Жыргалаңда жашаган Жыргалаң тургундары. Буту чечип ичин көрөбүз азыр. Караңыздар. Эми жатаканасын караңыздар. Бүт баары таза, жакшынакай, ичи жыпжылуу. Бул жерде айылский вайб деп коет. Эртең менен ачсаң эле мынакей даанан акта эле айыл. Бирок эми бул керемет да. Жүрөздөр чыгып. Анан караңыздар. Бул үйлөр баягы шахта Жыргалаң болуп турганда салынган да, ошон үчүн кызыл кирпич тандары мындай сапаттуу, жакшы салынган да. Себептен ошол заманда курулган. Караңыздар, кандай сон. Ушул жерде отурушат, креслолорун коюп коюшат, столдорун коюп коюшат, эс алышат. Эти эң түпкү айылда. Керемет да. Караңыздар. Бул жерде көрдүңүздөрбү? Wi-Fi бар экен. Wi-Fi кылып койгон. Интернет бар. Бул жерде кишилерди чакырат экен, мынакей. Халаттары менен. Жердин түбүндөгү сервис.
кухнясы, холодильниги, чечине турган жери, дааратканасы, душ, даараткана, бұл жерде ысық сусу тұра тұрған, бұт қойып тұрған жер. Сон Европадағыдай, аябай соның сапаты соның. Дағы бір, эми бізде бардық туристик борборларда білесіздер. Бізге тиешелі болған бұйымдар, бізге тиешелі болған бізден шыққан нәрселер. Ана көрдіңіздер, баларындағы долларменен көрсетілген. Себептегенде басымды көпчілігі албетте бұл чет өлкөдөн келген адамдар, қонақтар болды. Бірақ бара-бара біздікілер деле, жергілікті ел деле осы өлкөгө көнө баштады. Аргайсы жақтан келишет, сырт жақтан келишет, иш жақтан келишет. Анан бұл жерде иштегендердин айтуусу боюнча, бұл керек болсо жыргалаңдандагы кишилер келип, караңыздар келип кечинде тамак жеп кетишет экен. Меню на ифтар деп коюп тур. 600 сом дейт. Кээде булар дагы келип кетишет экен. Бул тамак жеп турган жайы бар менен отура турган жер. Албетте азыр элдер азыраак болгону менен бул жерде лыжа сезон болуп турган учурда кымызга келип туристтер келгенде мунун баары албетте толуп, туристтер толуп турат. Бирок ошол учурда биз келгенде да жергиликтүү элдер бар экен. Алар да кээде келип бул жерден туулган күндөрдү өткөрүп, же болбосо бир өздөрүнүн майрамдарын өткөрүп, же жөн эле тамактанып кетишет экен. Көрдүңүздөрбү? Бүт баары жөнөкөй эле нерсе. Bizde жана биз фанера деп жаман көрөбүз го. Бирок фанерадан жасалган эле нерсе, бирок аккураттуу баарын сонун койгон. Мунусу дагы аңгичте, бул жерде туалети дагы бар. Барып көрсөңүздөр болот. Ушундай. Көрдүңүздөр, бүт баары стили өзгөчө. Эми италиялык болгондон кийин ал дагы башка жерлерден көрүп, чет өлкөдөн көрүп калса керек. Бирок бул жөнөкөй эле нерсе. Дизайн кылып келген да. Анан эми болгону ошондо бул рестораны, могул эс алуучу жайы, кечинде келип отура турган жери. Ошондо бул 6 кишилик эле болот да. 3 моундай үйлөр бар экен. 3 үйлөрдүн аты, мунун аты караңыздар, Хантенгри, тигинин аты Победа экен. Мунун аты Корона экен. Корона болсо чүйдө. Корона 6га жакын 5000 бир канча. Биздин Бишкектин эле жанында Корона. Хантенгри ушу көл жакта, бул тарапта 7010 метр. Жана эң бийик тообуз бул бизде Победа. 7700-түн тегерегиндеги бийик тообуз да, кыйын тоолордун бири. Ошол пиктердин атынан койгон экен. Негизи Кыргызстанда 7000дик тоо үчөө эле. Ленин тоосу бар алай жакта. Бирок бул жерде ошол 3 пик эмес, 2-7000дик, бир 5000дик тоону атап коюптур да. Сон керемет тоондар. Сөз түрдө келип качып кетүү керек болсо, тиги Караколго келген туристтер дагы, жергиликтүү туристтер дагы, караколдуктар дагы келип бул жерге келип 1 же 2 күн эс алып кетишет экен, же жөн эле эртең менен келип бул жерге таза аба менен жутуп, анан бул жерге келип тамак жеп кетишет экен. Тоондар, Караколдон бул жерге чейин 1-1,5 саатта келип каласыздар. Анча көп убакыт талап кылбайт. Эми мен айтайын дегеним, бул жерде эң кымбат жери ушул экен. Арзанырагы берки Дария менен Беймарал арзаныраак дейт, ал хостел типте экен. Булар кичине кымбатыраак, ошондо бул ушу Жыргалаңда эң сонун, эң бийик деңгээлдеги сапаттагы жерде. Көрдүңүздөрбү? 6 киши жакшынакай эс алыш үчүн, 6 киши жакшынакай эс алыш үчүн канча кошумча дагы нерсе керек. Апрель айы Жыргалаңда лыжа терип жүрүшөт. Ушундай керемет жерибиз бар, туугандар.